Ассаламу алейкум, урматтуу телегөрүүчүлөр жана радио угуучулар. Жаштар сүйлөсүн теледолбоору Каражыга ушунда жайгашкан номер 91 орто мектептин жаштары менен жана төрүбүздүн коноктору менен бүгүн жаштар сүйлөсүн теледолбоору эфирде. Салам алейкум. Урматтуу телегөрүүчүлөр, урматтуу угармандар, биз бүгүн сиздер менен ушул талкуулай турган жаштар менен негизги биздин темабыз аю азыркы биздин аталарыбыз, апаларыбыз, эже агайлар айтып келет. Азыркы жаштардан ыйман кетти, аюр кетти, илгери андай эмес, мындай эле деген биздин улуу муундагы агай эжелерибиз бар. Жок, андай эмес, биздин аюрубуз жакшы. Азыр 21-кылымда жашап атабыз деген жаштарыбыз дагы арбын. Ошондой болсо дагы биз менен аягына чейин болуңуздар, кызыктын бардыгы алдыда болот. Анда урматтуу, салмактуу ушул төрүбүздүн конокторун сиздерге тааныштырып өтсөм, ушу номер 91 орто мектептин уюштуруучу эжебиз бар, Махабат Осмонбекова эжебиз конокто. Коомдук ишмер, дил мирөгү, адеп, ахлак жана маданият борборунун мүдүрү доктор Өзбек Ажы Чотонов конокто. Урматтуу коноктор, ушул мынакей, сиздер ушул азыркы бүгүн биздин темага ушул агай топту ушул өзүңүз ачып берсеңиз, азыркы жаштардын аюру кандай болуп атат? Азыр көп биздин замандаштарыбыз айтып келет, жаштарыбыз, окуучулар өзгөчө өспүрүмдөр арак ичип, насыбап атып, тамеки чегип, аюр деген кетти, уят деген кетти деген сын пикирлер көп айтылып келет. Анда сөз сизде. Азыркы мына мектептен баштап балдардын көп балдар, кыздар аюрун сактабай жатат. Ошо аюрсиз иштерге барып атат. Балдарда намыс жок болуп атат. Кыздарда уят кетип атат. Ошо уялбай жанагындай жаман иштерге да барып атат. Ошо аптасынын тилин албай, апасынын тилин албай, дискотека, андай түндө ар жакта жүрүп жаман иштерге барат да. Ошонун баары аюрсиздик. Ошо азырдан баштап ушундай жолго түшсөңөр, кийин такыр бузулуп, же алкоголик болуп кетишиңер мүмкүн да. Анан ошо биздин балдарда ошондой нерсе көп болуп атат. Өзгөчө кыздардын арасында ошо аюрсиз жүрүш-туруш көбөйүп барат да. Мына кыздар бири-бири менен мушташып, школьниктер, школьницалар. Кыздар арак ичип, жаш кезинен баштап. Өткөндө мына былтыр быйыл мына 11-чи бүткөндө 11-чи классты. Жап-жаш кыздар жанагы выпускник деген кызыл эмесин алып алып, минтип көчөлөрдө мас болуп жүрөт да. Ошо бүтөр замат ичип атат. Демек, ошо башынан баштап эле ичип жүргөн да. Ошо жанагы ягуар, пиво ичип көнүп аласыңар, анан эртең ошо алкоголик болосуңар да. Жаш кезиңерден баштап алкоголик болуп калышыңар. Сиз айтып атасыз, кыздардын баары арак ичип тамак чегет деп, бирок арасында ыймандуулар да бар да, атасынын сөзүн уккан, ар кандай жолго мындай. Мисалы үчүн эми кыздардын баары эле бирдей эмес да, окшош эмес. Кээрлер баары ыйман жолунда жүргөн, сабакты жакшы окуган, таза жолдо жүргөн. Ал эми балдарга мен балдардын арасында аз гана, мисалы үчүн 100% балдардын 99% эле гана айтам, мындай жаман жолго барат депчи, калганы бир эле балдар 1% мындай жакшы окугандар да, өздөрүнүн ыйман жолун алып жүргөн. Кээрлер бар мындай намазга барып жакшы болуп жүрөт дагы, чөйрөсүнө кошулуп ичип кеткендер. Кыздар канча процент? Мен баары деген жокмун, мен 100% деген жокмун да. Көп кыздар, балдар ушундай жүрүп атат. Кыздар болсо, кыздардын эми арасында деген бар, эми 70 килет да, 20-30% бар эми ичип жеккендерчи. Ал эми калгандары андай эмес да, ыйман жолунда жүргөн кыздар да бар. 30% барбы? Ушундай эле болуш керек арасыначы. Ал эми кыргыздын кыздары бузулуп да, Европаны турап, мындай ачык кийинип, көчөдө тамеки чегип, ягуар кармап ичип, жана энергетиктерди ичип, мындай басканы мода деп ойлошот. Бирок деген ал деген ыпластыкка жатат, жамандыкка, анткени кыргызда андай жок болчу илгертеденчи, мынтип көчөдө баскан. Кыргыздын кыздары узун кийип, жабынып жүрүшчү. Ал эми азыркылар болсо кыска кийгенде тип мода сыяктуу көрүшөт да. Жаштар сүйлөсүн. Мен атым Тынчтыкмын. Мен Гүлнурга таптакыр кошула албайм да. Гүлнур айтат, 99% бүт бар ичет деп. Андай эмес. Могу кыздар азыр башка мамлекетте турап кетип бүт барчы, кыска юбка кийип, мына көчөдөн көрөсүз, бүт эле ишке тамеки кармап алып, ондай картаңдар уялбайт да, азыркы биздин кыздарчы. Азыркы кыздарбы? Бүт эле ушундай машка түшүңдөр мындай элдерде отурат, бирөөгө өйшөрүшөт да, ушундай кыздарчы. Ал Гүлнур айтып атпайбы 99% мындай ичет депчи балдар. Гүлнур андай болбойт, 99 ичпейт. Кыздар менен өбүшөбү кандай? Жок, кыздар балдар менен өбүшөт атпайбы?
Уялбайт да азыр кыздарчы. Балдар уялабы өбүшкөндөн? Жок, байке, уялбайт да, бирок кыз эметип атпаган барынчы. Кыз Баштайбы биринчи? Кыздар баштайт да. Кыз мисалы үчүн агай, мына кыз өбүшкүсү келбей койсочу агай, балдар өбүшпөй койбойт. Мына урматтуу кыздар, бул жигит айтып атат, атын ким? Тынчтык. Тынчтык айтып атат, биринчи кыздар баштайт дейт. Кандай, ушундайбы? Менин атым Нургыз, мен тынчтыкка такыр кошулбойм. Азыркы заманда кыздардын баары эле андай эмес. Азыр балдар дагы сөйкө тагынып, кыздарды туурап, алар деле тамеки чегип, шакек тагынып, кызтеке болуп баратканда, илгерки балдарыбыз деген ата-бабаларын коргоп келсе, азыркы балдарыбыз кызга айланып бараткан сыяктуу да. Эми балдарга уят болот го, же чүпчү шымды кийип алсам, отурбай калат го, мына бош шым кийбей, жамбаштарын чүпчү алып, костюм кийип алып, чачтарын өстүрүп, бир кулагына сөйкө таанып алып. Бул туура эмес, бул кызтеке окшошуп калат да. Мына карагандачы, кыздарга окшошуп баратат балдарчы. Айырын кетирип аткан экен да. Айдын кетирип атат да, эркектик эмес жок да, мындайчы айткандачы. Коргойт деген эл коргойт деп. Азыр деле мында военный эмеге барышпайт. Военный билет жөнүнө алып алышат. Ошо да туура эмес деп. Аз көбүнчө кыздар элечи айтып атат го мындай шалбыраган шым кийет депчи. Кыздар ошо шалбыраган кийген балдарды ошо кыздар сүйүп атпайбы? Ошо сүйөбү, Азыр мындай агай школьный кийим кийсе кыздар аны карабайт да. Мындай шалбыраган шымдар кийсе ошо кыздар ошолорго жабышып калат да. О, мындай шым кийип келиптир, карачы депчи. Шымы жакшы экен дейт экен да. Жок, тынчтыкка мен таптакыр эле кошулбайм, ал туура эмес айтып атат. Азыр деген балдардын көбүнчө эле түштүк тарапта турап кетишкенде, анан самсалак шымдарды кийип алып эле жүрүшөт. Эми буларга юбка тигип берип койсоң деле кийип алчудай да. Түштүктө ушундайбы экен, Бар деген эми азыр деген кореянын турап эле чачтарын өстүрүп, сөйкө тагынып ушинтип жүрүшөт да. Мен бул балдарым абири кетип баратат деп ойлойм. Мына кыргызда макал бар эмеспи, 5 кол тең эмес депчи. Ар кимдин ою башкача да. Мисалы айтып атат 99% ичет, чегет депчи. Бирок балдардын деле арасында бар да жакшылары, ыймандуу, сабак окуп. Бирок мурунку илгерки бабаларда болсо мындай болгондо, жанкы балдар ушундай эле жашында жерин коргоп, элин коргоп, согуштарга барганда, азыр болсо андай эмес да. Үйүндө эркелеп, апасын, атасын эркелеп жата беришет да. Балдар болсо намысын жоготуп, уяттарын жоготуп эметип атышат да. Көчөдө деле мынтип карган адамдарга, апаларга эчтеке эмелер жардам көргөзбөй, көтөрүшпөй эле эмне кылсаң ошол деген басып кетишет да. Кыздарды сыйлашпай, мындай жаман сөздөрдү айтыпчы балдар. Бирок кыздар деле айтам да, мен депчи, баардык тең кыздардын баары окшош эмес, кыздардын арасында деле бар, мынтип эме бузулган деле, бузулбаган деле депчи, бирок мен айта албайм. Канча пайыз болушу мүмкүн сенин көз карашыңда? Билбейм, мен айта албайм да, азыр өзүлөрү мектеп ичинде деле болушу мүмкүн, бирок эме айта албайм да. Уяты болсочу билип эметиши мүмкүн да. Негизинен сен айтып атпайсың, монда шалбырак шым кийип келсе сүйүп калат деп. Сени эч ким сүйгөн жок да. Азыр алдыгы шымын карасаңчы. Например дегенчи. Азыркы учурда деген көп балдар мындай костюм шым кийип, интеллигент болуп мектепке келсе, аны мугалимден баштап 1-класстын балдарына чейин айтат да, могу бала таптаза келип школго деп. Аны сени көрүп карачы дейт, негилерге окшоп шым кийип келиптир деп айтабы. Жаштар сүйлөсүн. Мындай карасак, баардык эле кыздарды жамандап атат да. Азыр мындай карасак, 1-2 жыл мурун ошол ыйманы кеткен адамдар көп болчу. Азыр болсо мындай кыздардын оронгону, өздөрүн мындай карап жүргөнү, башка адамдарга бир үлгү болгону менен айырмаланып атпайбы? Кыздар, балдар деле жаман да. Тетик айтып атат, маршруткада кетип атсаң деле өшүп атат деп. Кыз менен ошо баланын ыйманы кеткенин билдирип атпайбы? Анан кийин болсо, эми биздин школдан деле көрбөйсүң, может быть бардыр жаманы, может быть бардыр жакшысы. Азыркы кездеги канча пайыз адам жаман, канча пайыз адам жакшы, аны эч ким биле албайт. Адам өзгөрүп атат, заман да өзгөрүп атат. Адам эмнеге өзгөрүп атат? Айлана чөйрөсүндөгү адамдарды карап, андан кийин өзгөрүп атат да. Мен мындай болушум керек деп. Шалбыраган шымды кийип алып эле, баягы Сталиндин шымын окшотуп эле кийип алган ал деле неме эмес да. Сталин кийген Советтер Союзунда монтип өтүктөрдү кийип, андан кийин баягы моягын калдайтыпчы. Азыр ошолорду туруп атпайбы, мода кылыпчы. Бул баланы деле эч ким жакшы көргөн жок. Тетинтип немелерди асынып алганычы. Ошондо сен көз карашыңда калдайтпай эле кийсе, Кыздын кыздай болгону, баланын баладай болгону жакшы да. Кыштын кыштай болгон жакшы. Ошондой. Анан кийин кыздар менен балдарды жамандабай, анан пайызында өлчөп эле койгула да. Бул жерде жакшы адамдар деле бар. Жаштар сүйлөсүн. Анда.
мен бир жактан бул агайдын сөзүнөн кошулам да, себеби азыр чын эле кыздар мындай заман өзгөрүп кеткен да, чын эле кыздардын эмеси мындайча айтканда напсизи бузулуп, жаман иштерге көп барышып атат да. Мисалы кыздардын мындай эркектерден эле мындай айырмаланбастан кыздар ошол эркектер сыяктуу эле теппетең тамеки тартып калышканда, кайсыл жерди карап ошол ичкиликтерди ичип отурган болот, мындай жаман иштерге барышты да. Мына балдардын чачын азылдыңар, мейли дедик, шымын азылдыңар. Биз силердин көп нерсеңе азылайлы азыр. Мисалы 3 жыл мурун мини юбка тизеден болчу. Билесиңер балдар, уккансыңар. Эми 2012 уже сандан уже көтөрүлдү. 5 жылдан кийин кандай болот? Анан еще төш ачык кийимиңерге жооп бересиңер. Төш ачык кийимдерди каяктан алдыңар? Кыздарга вообще. Жаштар сүйлөсүн. Мисал деген азыр айтып атышат да, баары эле кыздар ачык кийинип, балдар болсо чачын өстүрдү деп. Келечек жаштардын колунда деп улуу муундарыбыз айтып кетмекчи. Бул эжелер мисал үчүн сиңдилерине, агалар, инилерине үлгү болуп жүрүш керек да постоянночу. Бирок азыркы учурда көбүнчө мисал үчүн сөйкө тагынып, чачтарын өстүрүп жүргөндөр чындыгында көбөйүп кетти. Балдардын бир 30% ошондой болуп кетти десем болот. Кыздардын болот ачык кийип, тамеки чегип, аргайчы чакта түнкү клубтарда же дискотекада жүргөнү бир 60% жөн эле болду десем. 91-де барбы ошондойлор? 91-де мен көрө элекмин, бирок андай болбой эле койсун демекмин. Байке айтпайбы, 2002-жылы юбкалар слишком эле сандан көтөрүлүп кетти депчи. Эми алардын арасындагылар эми кийсе кийишет, бирок алардан сурасаң да алар айтышат да деген. 2010-жылы Бакеев революция кылган материалын алып кетиптир депчи. Анан силер деле жүрөсүздөр го, эми жайында көрсөң шортиңерди шалбырат алып чыга, силерге да сөз жокпу? Биз силерди болуп төшүбүздү ачкан жокпуз. Мына шорт кийдик, тура. Зато биздики жабык болуп атпайбы, силеркинде чересчур. Ошол эле маршруткага отурганда, аркасына отурганда чалдар жаман көзү менен карайт да. Арканы караганда аман эле болсун, силерге көрүнөт. Төшүңөрдү ачып жүрбөйсүңөр. Футболкаңар чечип алып көчөдө, тети цумдун деле жанында площадьта деле футболкаңар чечип алып жүрөсүңөр, балдар. Тынчтык сен айтып атасың, кыздардын юбка, кыска юбка кийишет деп. Өзүңөр эле узун юбка кийип келишсе, кыздарды шылдыңдайсыңар. Чачтарын өртүп келсе, кыздар шылдыңдайсыңар, туурабы? Андан тышкары кыска юбка кийген кыздарга балдар бүт барыңар кызыгасыңар. Бүт барыңар болбосо да 10% бала ошондой кыздарга кызыкпайт. Калган 90% бала ошондойлор кызыгат. Негизи элечи бул тарбия деген үй бүлөдөн жана бул сени курчап турган адам чөйрөдөн болот. Тарбия бул үйдө деген сени ата-энең каттуу кармап, сени болсо күндүгө сабагыңа түз бар, түз кел, ойнобо, көчөдө жүрбө кызым деп айтса, ошол нерсе сенин кулагыңа кирет дагы. Анан сен ошол ата-энеңдин кылганын, айтканын угуп баштайсың. Бул жерде деле ата-эне айтат, ооба, бизди жаман болсун дебейт. Бирок бул жерде деген бизди көбүнчө курчап турган адамдар, булар кандай айтсам, мындай жаман адамдар да. Эгерде сен кругуңа өзүң жакшы адамдар топтосоң, сен дагы ошондой болосуң. Мисалы, ата-эне катуу кармаса азыл өлүп атпайбы балдар? Мени жибербей койду, мени дискотекага жибербей койду, мени вечерге жибербей койду, мени мага жинс алып бербей койду деп. Мисалы, ата-энең айтат да, жинса кийсе бул туура эмес, кыз киши жинси кийбеш керек деп ата-эне ойлойт да. Кийин төрөй албай калат деп ойлойт. Анан сага алып бербей койсо, азыл өлүп атат кызыңар. Жок. Болот атабы? Жок. Мына Кочкордон өткөндө айтты, бир жылда 12 бала азыл өлүптүр, кыздар балдар. Жинс алып бербей койду, азыл өлгөндөр бар. Сотка алып бербей койду деп. Ошо бекем кармаган үчүн азыл өлүп атат. Жок, жинс алып бериш керек, соткасына единицасы алып бериш керек. Бирок анын дагы өзүнүн мындай орду чеги болот, анын дагычы. Ал нерсе кандай болот? Чеги болот. Сен агенттер менен жигиттер менен сүйлөшө берет да. Кечке чейин сүйлөшө бересиңер. Жок, менин ата-энем болсочу, агентке кирбе деп айтат. Бирок мен ал жакта жигиттер менен сүйлөшүп, учурашып, антип жолукпайм. Анткени менин атам ошол нерсеге үйрөткөн көбүнчө. Жигиттер менен жолукпа, азыркы балдар жакшы балдар эмес деп. Бирок мен бүт баары жаман деп кошулбайм. Бул жерде деле жакшы балдар бар. Бирок эгерде мындай шым кийип келип атышат, аласын тизесине түшүрүп алышып. Бул болсо деген бул неме сырт жактан келип атат. Эгерде биз ошол сырт жакты бүт баарын жаап салсак, андай информациялар келбейт болчу. Жаштар сүйлөсүн, жакшы. Ата-эне деген кандай тарбия берсе, көчөдөгү коомду айлана чөйрөсү, өзүнүн чөйрөсүнө жараша болот да бардыгы тең. Анан мисалы үчүн бирөө деген тиги подружкасы мындай алып бериптир, анан мен да ошондой алып берем деп, алып бериш керек, мен да ошондой кийем деген кыздар бар, балдар деле бар арасындачы. Бирок ата-энесинин сөзүн угуп, урмат. Айырдуу эле кийимдерби кандай?
Айырдуу эле жакшы кийимдерби, кандай кийимдер? Билбейм, алар Европадан келген кийимдерди. Анан аз кыргыздарда Мисалы айырсыз кийимдер келсе деле ойлонбой эле кие бересиңерби? Мына азыр клеенка футболкалар бар, клеенка. Турабы? Көк, кызыл, күрөң эме футболкалар бар, клеенка. Мисалы үчүн деген андай кийимдерди кийип алды да, бирок сыртынан жаман көрүнгөнү менен ичинен кандай билесиздер? Жакшы да балкимдир. Өзүнүн ички эмеси сезими. Кайдуу болот да? Ооба, болот да ар бир эмеде деген. Жок, жылаңачтай эле болду да, бүт денеси көрүнүп атат клеенкадан. Анан кантип жакшы болот ушул? Анда кыргыздардан кийген көргөн жокмун мен. Мисалы үчүн деген байыркы кыргыздар дегенчи, эме аял кыз келиндер болсо элече кийишкен да. Элече кийишип, мында бетин баары жабылып, моюндары жабып турчу да. Азыр билбейм, баардыгы тең эле мода деп, анан коом өзгөрдү, заман да өзгөрдү да, элдер да өзгөрөт. Заманбаппы? Сен айтып калдың, узун юбка кийсек, балдар бизди карашпайт, бизди шылыңдашат деп. Ошол эле Ошол эле мини юбка кийип келдиңер. Биз неге силерге кызыгабыз? Не себептен? Силер аны угасыңар азыр. Биз силерди 5 мүнөттүк төшөк кумарын элестетебиз. Бул мини юбка кийип келдим мен, ушу менен жатып алсамбы деп. Ошо силер ошо мини узун юбка менен кыска юбканын маанисин билбейсиңер. Ким жооп берет? Чынына эле келгенде азыр кыздардагы, балдардагы мындай ыйман, намыс жоголду да, алардачы. Az калп эле бири-бирине шылтап, бири кыздар балдарды жамандап, балдар кыздарды жамандатат. Чын-чынына келгенде балдар да, кыздар да бузулду. Эми бул негизи чын-чыны заман да бузулду да. Бул баланыкы кандай туура бул? Азыр силерге бир топ мындай омоктуу ойду айтты да. Ооба, бул баланыкы туура. Анткени чын эле кыска эме юбка кийишсе балдардын ою сразу жаман жакка кетет да. Ошон үчүн мына кыска кийбей, мындай колунан келсе узун кийинип, мындай ыймандуу көрүнсө анын неси жаман экен, туура. Балдар кыздарга жамандап бири-бирин жамандашат да. Бирок бул ар бир адамдын, менин оюмча, өзүнүн деңгээлдиктеринен болот. Жана бир кыз айтып кетпеди, мен классташымчы, тиги балдар болсо аябай кыска окшош мындай барбыраган шымдар кийип атып, чачын өстүрүп атып депчи. Ошого өздөрү кыздар өздөрү жеткизип атат да. Биздин багыш балдар жана кыздарга иштери кетет да. Мисалы кыздар жана корейский сериалдар көрүп атпайбы, Гүжүмпөө тигинде мындай красавчик депчи. Багыш биздин жигиттер ошолор кыздарга жагыш үчүн ошон чачтарын өстүрүшөт да. Буларга өздөрү күнөөлүү. Жаштардан жакшы. Кыздар деген мини юбка кийип атышпайбы, анткени алар деген эркектерди жактырыш үчүн эле кийишет, ошончу. Узун юбка кийгендер алар ыймандуу, акыллуу, өздөрүн ойлонушат да, абийирлигинчи, абийирин сакташ керек деп. Айда айтып кетпеди, ата-энеси строгий кармаган балдар өлүп калып атат депчи, анткени мечитте өгендер эле өлөт, өзү деген ата-энеси жаман жакка жолдогон жок да, баласын туура жакка жолдоп, туура эметип атат да. Мечитте өгендер эле өлөт экен да. Азыр сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот деген сөз бекеринен айтылган эмес да. Ар бирибиз деген өзүбүздүн сыйыбызды билели. Кыздар болсо балдар жамандап атат, балдар кыздар жамандап атат. Бул деген туура эмес деп ойлойм. Анткени кыздардын да жаманы бар, балдардын да жаманы бар. Экөөнүн тең жакшысы, жаманы бар да. Демек ошо бири-бирибизди ошо сыйлашалы демекчимин. Жана бири-бирибиздин эмебизди, абийирибизди ачпай эле коелу. Анткени деген ошо кыздар деген ошо балдарды жамандап атат, кыздардын деле жаманы бар да. Эмнеге ошо кыздар деген жамандар ошо айтып берчи, кандай жаман ал? Эми кыздар деле балдар айткандай кыска юбка кийишет, тамеки чегишет, көчөлөрдө туруп алып арак ичишет, ар кандай нерселерди кылышат. Бул деле жаман. Алардын жакшысы деле бар, балдардын деле ошондой эле жаманы бар, жакшысы бар. Демек ошо бири-бирибизден ошо абийирибизди ачпай эле бири-бирибизди сыйлашып эле сүйлөшүп. Рахмат. Неме, сен айтпадыңбы, кыска юбка кийип келсе 5 мүнөттүк деп элестетип атпайсың? Например, 1-класс ошондой юбка кийип келсе, сен аны деле элестетип турбайсыңбы? Эч качан 1-класс, 11-10, 9, 8-класста болуп, алардын деле тарбия силердикинен караганда жакшыраак. Эч качан 1-класстын кызы мини юбка кийип келбейт, эч качан. Ошону кийип келбейт. Силерден караганда алар тарбиясы силердикинен караганда жакшыраак. Сен акылың бар болсо ошо кызгачы акылыңды үйрөтүшүң керек. Ыйман жолуна түш деп. Эмнеге сен ошол моеринен келген кызды, сен ошол моеринен кийип келген кызга акыл үйрөтпөй, ошону жаман жакка алып барасың. Сен мээң бар болсочу. Ой тур, мен бул кызга айттым, мини юбка кийип келбей ушундай десем, ал кыз барып экинчи кыздан көрөт. Ал кыз айтат кызга, бул кийип жүрсөң балдар сени карайт,
азыркы балдар ушундайды карап калды деп. Ал кыз тиги айтканда сөзүн укпай, кайра мини юбканы кийет ал кыз. Сен не карындашың жокпу? Сен карындашың барбы? Сен карындашыңды башка балдар ошентсе кандай ойлойсуң сен? Сен ушул кыргыздын кызын өзүңдүн бир тууган карындашыңдай көрүп, ошого акыл үйрөтүшүң керек. Кудайым айткан 99 жолу айт, 100-чү жолу айт, андан кийин жаман ишке барса, ошо мисал үчүн күнөөлүү болот, ошол тозокко кетиши мүмкүн. Сен кыздын кийимине эмес, сен анын душасына карасаң, сен кийимине карап туруп эле ошого бара бересиңби? Одуңар отурбайсыңбы? Балка жүгүрүп. Не кыздын душасы сыртында айтып турат бекен, ушунун душасы таза, ушуну кыгир деп. Эч качан кыздын сырты кийиминен байкайсыз. Хиджаб кийген кыздарды байкасаңар, ыйманды келет. Азыркы хиджаб кийген кыздарды сен кандай экенин билесиңби? Сыртынан хиджаб кийип алып, ичи кандай экенин сен билбейсиң. Мен азыр ушул айткан жанаттан бери айткан сөздөрүнө вообще чыдай албай калдым да. Сен ошол ошо кызга осо акыл үйрөт да. Мен суроом бар тетиги кызга. Мисалы, мини юбка кийип, тамеки чегип, колунда пиво кармап турган кыздын душасы кандай? Жок, агай бул айтып атпайбы? Бир күн мини юбка кийип келсе эле ошол менен жатканга даяр экен булчу. Жок, агай, мындай да. Мини юбка өзү кааласа кийет, каалбаса кийбейт да. Может быть, мына чоң эле бала туруп, кичинекей ийнелерине ушундай тарбияны берип атканда мен түшүнбөй атам. Акылың жетпейт, ошон үчүн кичинекей балдарга биз 5 мүнөттүк жатканга неме даярданабыз деп. Кыздар ошого даярбы? Ошо даяр эмес үчүн жөн эле басып бараткан кызды машинага салып, чет неме жака апарып бир нерсе кылып таштап атпайбы? Ошо балдардын ыйманы кеткени эркектер кыздарга үйрөтүш керек, акылдычы. Акыл үйрөтүш керек. Сен болсо кичинекей инелериңе азыр туруп үйрөтүп атканың чынбы ушу? Мен төшөк кумарын элестетем сени менен деген жокмун, туурабы? Антип айткан жокмун. Мен общий бүт балдарды айттым. Ошо төшөк кумарын элестетет деп. Мен айткан жокмун, өзүм элестетем деп. Жок, ошо элестетет деген. Баары бирөө үчүн, бирөө баары үчүн дегенди билесиңби? Ошо макал ата бабасынан бери келип атат. Азыр сен бир сөздү айттың, ошол бардык жаштарга кандай мээсине кандай кетип атат, кандай түшүнүк алып атат. Сен ошону, сен азыр бул жака тарбия сөзүн айтканы келдиң. Негизи деген үйдүн коту атадан башталат, ата тарбиялайт дейт. Туруп алып сен ушинтип айтып атасың, үйүңдөн дегенчи сен, например, ушинтип айткандачы мен өзүм уялмакмын, монтип ушака элдин арасында ошондой сөздөрдү айтканда. Негизи деген бала деген ыйманды болуш керек. Любой класста канча бала, мындай бир класста 10 кыз жакшы окуса дагы, бир класста 5 бала жакшы окуса, ошол классты мактайт да. Ошол кыздарга баарыңарга эскертип кеттим. Мини юбка кийгендин себеби эмнеде деп. Балдарга, кыздарга айттым. Мини юбка кийип келдиңерби? Балдар ошондой смыслда элестетет. Бул жанагысы айткай вообще мына ыйман жок экенин билип атат да. Улун урматтоо деген барго. Бул болсо байкени сен деп сүйлөп атат да. Бул байке деле андан канча жаш улуу. Өзүнүн ыймансыздыгын билгисе болот булчу. Сен деп сүйлөп атат. Улун урматтоош керек да байке. Эгерде ыйманы бар киши деген андай сөздөрдү айтпайт. Негизи ыйман сен кимге кандай мамиле кылсаң, кал ошол мамиле кайра өзүңө келет. Ушуну билип жүргүлө. Кыздар силерге ошо сөздү айтпаса, силер ошону оңолбой айтпайсыңар, туурабы? Азыр ушул жерден уят кылып силерге айтпасак, ошону кийип жүрө бересиңер кайра эле, туурабы? Бир күн айтсак кийбейсиңер, экинчи күн кийесиңер аны, туурабы? Сен айтып атасың, кыздарга үйрөтүп коел деп. Сен акырын айтсаң болобу? Эл журттун көзү жайбайтчы. Сен айтып атасың, бул кыз депчи. Сен бирөөнү айтсаң, баарыбызга тиеп атат. Ошон үчүн сен бирөө ар ким адамдын өз деринен болсун. Бир айттыңбы, болду да кечке айтып бербей. Бардык эле шалбаранышым, мини юбка дегендер баары эле сөз болуп кетти биякта. Азыркы мына кыздар балдар айтып аткандардын кимисиники көбүрөөк туура. Мына азыр балдар болсо фактыларын айтты. Кыздарды кандай, балким ошондойбу, силер эмнеге кийинесиңер? Бул чындап эле абийирге таасир этеби, кандай? Эркек деген эркектигин кылат. Кыздар деген мисалы деген кичинекей мини юбка кийсе бул адам эркектердин жана аталарыбыздын көзүнө жаман көрүнөт. Кыздардыкы биринчи көрүм калат. Анткени биз кызбыз. Эркектердики болсо жашынып кетсе болот, алар эркек да. Кыздар деген мындай өзүнүн тыкканын алып жүрсө, мисалы бүгүн деген жашынакай кийим келсе, ата-энелер ойлойт, бул кызыбыз жакшы экен деп, атабыз да башка улуу адамдар да ойлойт мындай, жакшы тарбияланган экен деп. Жакшы. Мой мини юбка анын деп атпайбы? Биринчиден окружающийден зависит этет, анан ата-энеден эметет. Ата-эне ошо мини юбка кийип келген кыздын ошо ата-энеси мурда ошондой болгондо, ошон үчүн мындай каршы болбой атат да, ошогочу.
Ошону көрүп кийип келип атат. Ошон үчүн мурда ошондой мындай адептүү таза жүрсө, ошондо баласына айтмак, мондай кийим, мондай шым эмет дегенде, мындай тизеден ылдый кий деп өзүнүн эме жаш кезинде кандай эметсе ошондо айтып түшүндүрүп бермек да. Ата энеси айтат да, кийбей кыска кийбесе кийебиз деп атат. Азыр мода дейт. Укпай атат ата энени. Эме бир адептүү кыз мектепке келди. Анан тиякта мини юбка кийип жүрсө, мени карап айтат, анму деп кызганып, мына кандай десем, мына кызганып эме мени карап айтышат, анан тиги жакта тигилерди карап атышат деп атпайбы, ошо мына. Кызганып эле кийинип алабы? Кызганып атат да, окружающий зависит этип атат көбүнчөсү. Мен Изаттын мурда ата энеси ушундай кийинген, анан кыздары ошондо кийинишет дегенине кошулбайм, анткени ата энебиз биздин жаш кезде азыркы заманда жашашкан эмес да, азыр бул замандан зависит этет. Бул айлана чөйдөдөгүсүн көрүп алып калат. Мисалы азыр кыздар дегенде баягы күн ордунан чыгып атат да, кайра ордуна батып атат. Бул заманга кандай? Азыр балдар менен кыздар бири-бирин күнөөлөп атышпайбы? Ал андай эмес да, ал өзүнүн кыздарда да, балдарда да бар. Мисалы кыздар мисалы кыска кийинбесе, балдардын ою бузулбай, мындай. Мисалы үчүн кыздар деген мындай хижап кийип келсе, балдар тиешкенден уялат кыздаргачы. А кыздар хижап кийгенден эметип, мини юбка кийип атат да, ошого кызыгып атат. А если хижап кийген болсо, балдар ага тиешкенден уялат. Андаж карагандан да уялат да балдар. Уяласыңарбы? Эжебиз айтып кетпеди, мини юбка кийген кыздар кайра акыл үйрөттү кой депчи. Акыл үйрөтөйүн десең кайра кел айтып кет, ишиң болбосун, мен кандай кийинип жүрөм, эмне кылам, сенин эмне ишиң деп кет болду да. Унчук албай эле кетип каласың. Мисалы үчүн кыздар, силерчи бүгүн мини юбка кийген жоксуңар, эртең эмне болосуңар ким билет? Берденчи барыңар эле мини юбка кийесиңер эртеси күнү эле. Буну унутуп. Унутасыңар эртең эле ушул сөздүчү. Кийбейсиз, эртең эле унутуп койсуңар ушул эмени, эртең карасаңар көп эле мини юбка кийип жүргөн көрөсүңөр. Бул жакта кыздар, балдар бири-биринен күнөөлөп жашат, мен ойлойм биякта кыздар күнөөлүү деп. Эгер кыздар деген жаңы эле эже айтып атпайбы деп, балдар деген кыздарды тарбияласын. Жок, андай эмес. Бул бир үйдү деген 30 эркек жылыта албайт. Бир үйдү бир эле аял жылыта алат. Аял бар үчүн биздин дүйнөбүз коос болуп атат. Ошондуктан деген кыздар деген өздөрүн биринчи тыкан караса, балдар дагы оңолот. Мен ойлойм ушу кыздар өздөрүн бирин жакшы караса, анан балдар дагы аларды көрүп, эгерде кыздар жакшы окуп, өзүн жакшы караса, тартиби болсо, анда ага эч бир бала сүйлөй албайт, ага теңеле албайт. Бул кыз мындай экен деп ага сөз тие албайт. Ошондуктан мен кыздар биринчи оңолсо, анан балдар дагы оңолот. Негизичи бул тең менен болот да. Эгерде сен жакшы болуп, жакшы окуп, жакшы жүргөн кыз болсоң, сага дагы ошондой балдар жолугат. Анан сени курчаган адамдар дагы ошондой болуп баштайт. Эгерде алар мындай сени курчаган адамдар жакшы болсо, ар жактан бир мындай ойсоке кыз келип алып сага мончуп эми чакчаңдап сүйлөй берсе, анын темасы сага неинтересно болот, кызыксыз болуп калат да. А тигил адамдаркы кызыктуураак болот да. Анан тиги кыз болсо, анан тиги адамдарга, жакшы адамдар кошулуш үчүн ал дагы аракет кылып баштайт. Мен ушундай айтып атам. Абийирдүүлүккө жатабы? Жоон санды көргөзүп, жанагындай куйругун көргөзүп жүрүш абийирдүүлүккө жатабы? Атайын жабышып жүрөт азыр жанагы гисарский койлордугундай болуп. Эми ар ким ар кандай эле болот, абийири жок болсо эле жанагынтип кыска юбка кийип, жабышкан шим кие бербейт. Ар ким ар кандай болот, өзүнүн ички душасы ар кандай болот анан. Жок, мейли душада жоон сан абийирдүү жерге киреби, кирбейби? Уятпы же уят эмес жоон сан? Ай, сиз эмне кыздарды койго теңеп атасызбы, куйругун көргөзөт деп? Жок, агай, сиз ошондой айтып атпайсызбы? Кыска юбка кийип ал, кыздын өзүнөн да. Жана эме сизге да жооп берип кетейин, эме жана юбка кийип эме карап атабыз, 5 мүнөттүк кумар эме ойлоп атабыз деп атпайсызбы? Эгер андай кыздарды карабай эле, сиз узун кийген кыздарды карай бериңиз. Аны эмне кыласыз? Карап алып, жалыр өздөрү билет, ар ким ар кандай ойлойт деп. Кандайча өзү билет деп жүрө бергиле анда мындай жарым жылаңач болуп эле. Карасаңыз, карабай эле коюңуз. Ал эгер карабасаңыз, ошондой карап жүргөн кыздарда болуп кийинет да, сиз узун кийип жүргөн. Биз кыска юбка кийдик, бирок кыздар өзү каалаган үчүн кийип атпай, кааласа узун юбка кийет, кааласа хиджаб кийет, кааласа кыска юбка кийет, өздөрү билет да. Уят каяка кетет, уят каяка кетет? Жок, агай, ал адамдын өзүнөн да, кийим кандай кийет өзүнөн да. Мен жана кыз айтып кетти, жоон берип коеюн. Сен ошондой мини юбка кийген кыздарды караба дейт. Мен көзүм жумуп алдым. Чалдар, кишилер не болот? Менен башка чал кишилер.
Эгер сен аны карасаңчы, башкалар деле ойлойт да, ушинтип караса болот экен мини юбка кийгендер депчи. Сен карабай эле кой, узун кийген, хиджаб кийген кыздар менен жүр. Алар ойлойт, балдар мына ушундай кыздар менен жүрөт экен деп акылына келет, кийет анан өзү. Кечирип коюңуз агай, бул жерде окуучулардын сөзү каты тийсечи. Анан кийин монтип эми бар эле жоон санын көрсөтүп эле кийип алса, алардын ыйманы кеткен эмес да. Азыркы заманга жараша, азыркы модага жараша кийип аткандыр кийсечи. Анан кийин эле сиз болсо эми мен көптөн бери эле көрүп келатам, силердин передачаңар аябай жакшы, жаштарга тарбиясын берет. Анан кийин могу бала дагычы менин ыйманыма, эмне менин ыйманыма кирип көрдүң беле, ичиме кирип көрдүң беле? Сен ичиме кирип көрдүң беле ыйманым асылгандай? Акың жок сен менин ыйманым асылгандайчы? Ошо эле. Европадан эртең аялдар юбкачан эле жүрсүн, үстүнө кийим кийбей эле койсун деген мода келсе кантесиңер? Анда биздин кыргыздарга келбейт. Кантип кийбейсиңер? Кийип атпайсыңар? Калса биздин кыздар ыймандуу эле го, андайды уят көрүшөт да. Мурда курзагын көргөзгөн эмес, туурабы? Мурда аялдар курзагын көргөзгөн эмес. Бул кыздын мемесине жооп берейин. Бул кыз айтып кетти. Бул мода деп. Эч качан кыргыздын малтетине жатпайт бул мода. Мини юбка жок болчу. 20-кылымда мурун кыргыздардын, илгерки кыргыздын аялдары эч качан тизеден өйдө эч качан узун көйнөк кийбечи. Мода деп. Жакында силер айтып калдыңар, жанында жылаңач мода келсе кийбейбиз деп. Мурун мини юбка жаралып атканда айткан, мини юбка келгенде кийбейбиз деп. Кийип эле атасыңар. Кийин бир жылдан келет. Эмнеси жашап ошо мурун ошо жашап көрдүң беле? Сен канчанчы жыл 90-жылдан бери эле төрөлгөндүрсүң. Сен ошол убакта сен болсочу төрөлгөн эмессиң. Ал убакта апаңдар эмне сага апаңдар ошентип айтты эле. А мисалы үчүн сенин апаң деле ошентип кийинеттир. Кудай сактасын, тарыхта калган ушул нерсе айтылат тарыхта. Мурун кийбечи деп. Эми 1-2 жылдан Кудай сактасын, 2 жылдан кийин жарым жылаңач келет. Европада мода деп. Ошону силер кийесиңер мода депчи. Номер 91 орто мектеп жаштарын сиздер оюн угуп атасыздар. Ар бир жаштын ою багылуу. Ошондой болсо да бүгүн биз сиздер менен бизге бөлүнгөн убакытта аю эриңди жашыңдан сакта деген теманы тегерегинде сүйлөштүк. Бул убакыттагы карып барат. Ошондой болсо да урматтуу достор, кыска нуска жыйынтыктап берсеңер, эми ушул аю эрди кантип сактайбыз, же агайлар болсо бир топ сындарды айтты. Эми кандай сунуштарыңар бар? Же оңолобузбу, же жоголобузбу? Кыска нуска жыйынтыктап. Абириңди жашыңдан сакта дейт. Адамдын өзүн ички дээринен да, адам өзүн башкара алса, өзүн сезимин башкара алса, же айлана чөрөзүнө карап бузулуп кетпесе, адам өзүн сактап билсе, кыздар, балдарчы, өздөрүн дээринен да ал дегенчи. Биз ушул балдар айткан сөзүнө биз кайра чычалабастан кыска кийбешибиз керек экен деп, мындай өзүбүздү оңдогонго аракет кылышыбыз керек. Ушу биринчиден биз мисалы кыздар жок жашоону элестете албайбыз да. Кыздарды сыйлашыбыз керек. Кыргыз болуп эмнеге жаралдык? Эркек болуп коргош үчүн ушундай сөзүн айтып керек. Жакшы. Биз эркектердин бар эле парсы кыздарга жакшы тарбия бериш. Анан силердин мини юбка кийген эч качан силердин парсыңар эмес. Силердин парсыңар хиджаб бул. Хиджабты кийүү силердин немеңер. Хиджаб кийген жоксуңарбы? Мини юбка кийип кеттиңерби бул дүйнөдөн? Бул кечирилгис күнөө. Анан кийин силердин уяттуу жериңер, согончоктон өйдө ошо уяттуу жериңер, тизеңерди ачкан ошо кечирилгис күнөө. Мухаммед пайгамбардын парзы бул ар бир аял заты хиджаб кийип парсын аткарсын деп. Ким мини юбка кийди, шайтан ар бир эркектин башына, мойнуна минип алат. Ошондо ал барып туруп ошо кызга аябай кызыгат. Ошондо хиджаб кийсеңер эч качан ошол шайтан баланын үстүнө кийгенде да баланын деле ага мемеси жетпейт. Бул хиджаб кийип жүрөт, мен кантип жанына барайын деп. Мен айтып кетер элем, кыргыздарга мисалы үчүн илгери кыргыздар хиджаб деген нерсе жок болчу. Хиджаб бул арабтардыкы. Кыргыздар илгери кийип жүргөндө эмесин колуна чейин узун кофта кийчү, мойну жалган кийчү, буту узун кийчү. Хиджаб деген бул кыргыздардын эмесине жатпаган нерсе. Хиджаб кийгөн биз кыргыздардыкы эмес, хиджаб деген бул арабтардын. Рахмат. Сөздү жыйынтыктап берсеңиз, жаштарды окуучуларды көрдүңүз. Ушул аю эрди жашында сакта дейт. Ушул жаштан сакташ керекпи, же 30га келгенде деле болобу, же 11-ди бүтүп сактайбызбы, же кимдер сакташ керек, же кийим сактайбы, же ушунун бир мындай баягы критерийлери барбы? Токтолуп берсеңиз, жыйынтыктап бериңиз. Азыркы мектеп окуучуларынын сөздөрүн сиздер менен көрүп отуруп, мен өзүм кубанып отурам. Себеби биздин жаштардын арасында дагы
ушундай бир абийирдүүлүккө, намыстуулукка, ата бабадан келаткан баягы салтты коргоого көптөгөн жаштар бар экен. Мына сүйлөгөн сөздөрүнөн улам билип атабыз. Муну ойлойм мен. Жанагы абийириңди жашыңдан сакта деген сөздүн тегерегинде демек окуучуларыбыз дагы бүгүнкү күндүн жаштары дагы баягы коомдон артта калбай өздөрүнүн ой пикирлерин жакшы билдирип жатышат. Албетте эки жак бири кыска кийиш керек десе, бири кыска кийбеш керек деген эки тарап тең талашып жатышат. Бирок эми азыркы учурда ойлойм бул жаштардын азыркы сөздөрү менен алганда көбүнчө жаштарыбыз мына жакшы жагына ооп бара жатышат. Биздин мектепте мына алалы 3 жыл болду биздин мектептин ачылганына. Андай дагы кыска кийген же андай мындай балдар жок. Жана бири-бирлерине сын пикирлерди айтып атышат, сөйкө тагынган деп. Андай балдар да жок эсе биздин мектепте. Мунун баары ойлойм азыркы коомго болбой эле койсун деп ойлойм да. Анан азыркы жаштар силерге ыймандуулук каалайм, намыстуулук каалайм. Демек силерди көрүп мен да кубанып отурам. Бизде намыстуу, жакшы балдар, кыздар өсүп. Рахмат эже, чоң рахмат. Анда агай, сөз сизде. Ушул эмне кылабыз, ушул айырды кантип сактайбыз? Кимдер сакташы керек? Мен айтар элем, жаш кезден баштап айырды сактагыла. Себеби дегенде келечекте аябай чоң проблемалар болот. Силер азыр мисалы мода деп эле эмнени көрсөңөр эле кыла берген, бул акылсыздыктан. Бул жана маймыл ошондой болот да, маймыл. Көрүнгөн эле жазай берет. Эмнени көрсө жазай берет да. Ошо бир маймыл болгон экен, кожоюнун турай берет да. Анан акчасын алып, кораблдин жана башына чыгып кетет да. Анан кожоюну бычакты алып туруп, анан кийин бычакты мындай кайрып туруп, арты менен. Аны өзүн минтип муздап коет да. Ошондо тиги маймылды алып туруп, анан кийин түз кармап анан муздап берет өзүн. Ошо бизде ошондой болуп калбайлы, маймылдай болуп. Батыш деген бул башка эл. Булардын маданияты башка, булардын баалуулуктары башка. Ата-эне деген жок. Ата-эне менен мындай байланыш түшпөйт. Уялбайт. Ата-энени ойлобойт. Мисалы, ата-энем укса уят экен, ата-энем укса жаман болот деп ойлонбойт булар. Анда ошон үчүн алар өзүнүн оюндагысын жазай берет. Анан биз аларды турай бербеш керек. Жылаңач кийим келсе кийип алып, кечимпе болсо ошону турап, ал бул абийирсиздик. Эртең силер чоңойгондо, анан өзүңөрдүн сүрөтүңөрдү карап, өзүңөрдөн өзүңөр уяласыңар. Мен да ушундай жинди болуп турмун. Ушу туура эмес нерсени кийиптирмин деп. Мисалы жанагындай жоон сан деп атабыз. Бул аябай уяттуу нерсе. Бирөө эле силерге келип айтса, алда юбкаңды көтөрсөң, жон санын көргөзүп койчу десе, ким көргөзөт? Бирден нормальный кыз көргөзбөйт. Сөйдүндө ал уяттуу жер. Анан бирок мода десе, силер көргөзөт кызыңар. Ошону ойлонуш керек. Мода болсо да, мына уяттуу жер ачылып калабы, ачылып калбайбы деп ойлонуш керек. Мисалы, мына жигиттерде азыр эгерде силер мына көп жигиттер кыздар менен жүрүп, кыздарды алдап атсыңар, бул чоң намыссыздык, бул абийирсиздик. Ошо эркектин кесири көчөгө дейт. Эркектин кесири көчөгө тиет. Элди булгайт эркектики. Аялдыкы үйгө дейт. Аялдын туура эмес иши үйдү булгайт. Эркектин туура эмес иши көчөнү булгайт, элди булгайт. Ошон үчүн биз жанагындай абийирсиз жолго барбайлы. Бөтөн кыздарга жолоош керек. Эгерде кыздарды кааласаңар, анда үйлөнгүлө. Нике кыйгыла, үйлөнгүлө, анан кийин ошо кыз менен жүргүлө. Ансыз жүрсөңөр, ошо бул абийирсиздик, бул ошо биздин элибизди бузат, элибиздин уругун бузат, келечекти бузат. Анткени силер бүт барыңар кийин ошо жанагындай өзүңөр ойноштук кылган кыздарга үйлөнөсүңөр. Бирөөлөр ойноштук кылган кыздарга үйлөнөсүңөр. Ошол силерге өмүрлүк жар болот анан. Жанагындай туура эмес жолдо жүргөн кыздар силердин өмүрлүк жар болот. Анан ошон үчүн абийириңерди сактагыла, жаш кезден баштап түз жүргүлө, ошо ыйман жолунда жүргүлө деп айтам. Чоң рахмат.
Жанагы айтып кетпеди, кыска юбка кийип, жоон сандарын көрсөтүп жүргөн кыздар А1ге киребейди, А1ге киребейди. Анткени алардыкы А1ге кирбейт. Анткени алар өзүнүн А1ин сакташ керек. Кыска кийип жүргөндөр негизи мусулман дининде андайлар жок болчу. Орустар келип эле бияка эмет модалар чыгара баштаганда ошолорду көрүп эле кыздар ошолор турап кеткен. Кыздардан суранат элем андай кыска юбкаларды кийбесин деп. Рахмат. Мен жыйынтыктап айтып кетейин. Uzun юбка кийсеңер, кыздар, неме силерди урматтайт, сыйлайт. Жана хиджабты эч качан чет өлкөдө ысыкка деп кийбейт. Бул хиджаб деген парз. Куран немелерге жазып кеткен, неме деп, хиджаб бул ысыкка деп эч качан Мухаммед пайгамбардын парсы бул. Аял заты, шайтан Алекске айткан, аял затын өзүңүзгө кантип тартасыз дегенде, мен аял заттын согончоңунан өйдө жери көрүнсө, мен ошол аял затын өзүмө тартам деген. Хиджаб кийсечи деген. Хиджаб кийсе мен ошол кызга эч качан жол албайм деген. Мына биякта айтып кеткендер, 1-2 класстарында акылдуу дейт. Акылдуу, бирок кичинекей кыздардын мына эжеси бар же мындай 11-класстагы кыздарды көргөндөй, алар да ушинтип чоңойгондо ушинтип кийинип эметишет да. Эжесин көрүп сиңдөсөт, аганы көрүп инөсөт. Рахмат, жакшы ой. Эмеле Алиман айтып кетпеди, бизде узун тизеден ылдый кийсек шылдыңдайт депчи. Амне силер болсо балдар силер шылдыңдан үчүн анан силер мини юбка кийип келе бересиздер кыздар. Мен иштеш керек да, бизде тактыр бир кыз деле бар. Сурайын да эмне десем мынча мини юбка кийсиңдерчи, атат корейский стилдечи. Корейский стилди коюп туруп, мусулманский стилди деле кийбейсиңби, хиджаб деген деле. Негизи А1 нерсе адалган нерселер менен эме мындай А1 нерсе адалган мындай нерселер менен мындай алектенишет да, адал нерселер менен А1 адам. А1 сиздерди биз канча айтып мындай бул мындай деп талашканыбыз менен ал өзү билет да барып турабы? Урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар, сиздер номер 91-орто мектептин жаштардын оюн уктуңуздар. Демек, ар бир ой баалуу, жаштарыбыздын оюнан да сиздер жакшы сабак алат деген ойдобуз. Кайсыл коомдун жаштары ыймандуу болсо, ошол коомдун келечеги кенен болот. Бүгүнкү жаштар эртең келечек, кийинки оодон жолугушканга чейин саламатта калыңыздар. Almaşbay tatып өзгөрбөй ал мезгил кече өткөндөй шоласын чачса күн нуру апа кемери төккөндөй апакем менин апакем аламда жалгыз берекем асылым менин чакыным айланар алтын касыгым алыста жүрсө сагынам көргөндө черим жазылган алладан